Айдарбек мырза, ушуга эле улай суроо берели деп турабыз. Учурда бийликтеги КСДП анан оппозициядагы КСДП болуп бир эле партияны эки жээктен көрүп атабыз. Бул мамлекеттик саясатты, өкмөттүн иш аракеттерин аксатпайбы? Эч кандай аксатпайт. Бул жерде үчкө бөлүнүп дагы калды десек болот. Булар бир Атамбаев тараптагы КСДП өзүнчө оппозициялык деп жарыялап, өзүнчө булар бир саясатын жүргүзүп жатат. Абдрахманов башындагы партиянын мүчөлөрү өзүнчө бир саясатын жүргүзүп жатат. Ошол эле учурда парламенттеги фракция, эң ири фракция, ошол өзүнчө алар кайсы таран оппозиция деп Атамбаевга кеткен жок. Же болбосо колдоп тигил эмени колдоп Сагынбек Абдрахмановду колдоп анын курултайына барган жок. Алар өзүнчө ошондон үчкө бөлүнүшүп алып, булар эмне кыларын билбей, КСДП азыр ушундай кыйсыпырга түшүп турган учуру. Кийинки суроо Адил мырза сизде болсун. Ушул эки тараптын бири-бирин айыптоолору айтылып келген, азыр деле айтылып жатат. Бүгүн ушул КСДП саясий кризистен кантип чыга алат? Эми КСДП кеч эле түзүлүп калган жок. Ал ошол Кыргызстан көз карандысыздык калгандан баштап өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Керек болсо ошол Кыргызстан демократия аралчасы деп аталгандагы ошол КСДПнын өзүнүн салымы бар. Айданбек байке айтып атат, ошол кворум болгон жок деп. Кворум болгон 6 апрелде биздин 18-съезд өткөн болчу. Мурунку ошол саясий кеңешке кирген адамдардын ишмердүүлүгү токтотулуп, жаңы саясий кеңеш түзүлгөн. Биз ошол КСДП партиясы менен шайлоого барабыз.